Бүгүнкү сабагыбыз балдар логиканын 4 мыйзамын өтүп атабыз силер менен. Жалпысынан 4 мыйзамын өтүп, бүгүнкү акыркы мыйзамы болуп атат. Анан тереңирээк кирише баштайбыз ар бир бөлүм боюнчачы. А, Үчүнчүсү жок деген мыйзам бар. Ошого кеңири токтолобуз. Үчүнчүсү жок деген мыйзам, мисалы биз ар бир айтылган ойду экиге эле бөлүп койсок болот да. Мисалы мен окуучумун, окуучу эмесмин. Мисал үчүн топ тоголок, тоголок эмес. Мындай кайсы гана түшүнүктү албайлы, муну дихотомиялык бөлүү деп коет да логикада. Эки гана вариантка бөлсө болот да. Ушундай ыкма бар. Мисалы биз түстөрдү ала турган болсок, балдар, мисалы түстөрдүн миллиондогон түрлөрү бар да. Ак, жашыл, кара, көк, анан биз бардыгын билбейбиз да. Ошондо биз эки эле вариантка бөлүп койсок болот. Мисалы үчүн ак, анан ак эмес. Ошондо ак эмес дегенге ошол биз билбеген баардык миллион вариант цветтин баардыгы ак эмеске кире берет, чынбы? Ушуну дихотомиялык бөлүү деп коет логикада. Бул үчүнчүсү жок деген мыйзам ушул айтуунун ушул формасын колдонот да. Мисал үчүн карай турган болсок, классикалык мисал бар да мына. Асандын бою узун, Асандын бою узун эмес деген эки билдирүүнү алсак, силерде мына ушул эки эле вариант болсо, анда силер кандай жыйынтык чыгарат элеңер? Билгендер кичине унчукпай турсаңар болот, муну өткөнкү биринчи сабакта айттым эле, бирок азыр мына жаңы кошулгандар айтып көргүлөчү. Мына Асандын бою узун, Асандын бою узун эмес деген эки билдирүү бар болсо, мына силердин китебиңерде, тест китепте макул жазылып турат дейли. Эки эле сөз бар: Асандын бою узун, Асандын бою узун эмес. Кандай жыйынтык чыгара аласыңар силер Асандын бою боюнча? Чатка жазсаңар болот. Асандын бою кандай? Асандын бою узун, Асандын бою узун эмес деген эки билдирүү болсо. Кана жазып көргүлө, күтүп турайын. Оюңарды жазгыла. Асандын бою канчалык ошондо? Ойлонуп көргүлөчү. Ушул эки маалымат бар да бизде. Чатка жазгыла. Көбүнчө мына Асандын бою орточо деген вариантты сунуштай берет да окуучуларчы. Асандын бою орточо деп. Бирок бул дихотомиялык бөлүү деп атпайсызбы логикада? Эки гана вариантка бөлсөк, мына узун узун эмес десек, Асандын бою же узун деген ой чындык, же узун эмес деген ой чындык. Анан ошондо үчүнчүсү жок дегенде бою орточо деп биз кошуп койсок, бул болбой калат да. Же узун эмес, экөөнүн бирөөсү чын, ооба, туура. Ошондо биз шаблондо ой жүгүртүп, мисалы үчүн шашып ушуп эле эмне кылабыз, орточо деп кое беребиз. Ал узун деген же чындык, же узун эмес чындык болуп атат. Ошондо анын бою орточо болсо дагы ал узун эмес деген категорияга автоматически кирип кете берет да. Бул үчүнчүсү жок мыйзамы мындай ооба же жок деген жоопту талап кылат да категориялык түрдө. Мисалы, бул көбүнчө учурларда баягы адам сүйлөшүп атканда деле мындай так жооп бере албай атсачы, мен мында муну түшүнүп атам, бирок айтып бере албайм деп айткан учурлар көп кездешет. Ошондо сен айтасың да, түшүнүп атасыңбы деп сурайсың да, мисалы, ооба, бирок айтып бере албайм десе,
Ошондо үчүнчүсү жок деген мыйзамды колдонупчу адамды точно эле же ары же бери, мисалы үчүн эки позициянын бирөөсүн танда десең болот да, билесиңби же билбейсиңби? Ал мен түшүнүп атам, бирок айтып бере албайм деп көбүнчө учурда адамдар минтип үчүнчү вариантты тандап кеткенге аракет кылат да, бирок логиканын мыйзамы жол бербейт экен ага. Билсең жооп бер. Билбесең билбейм деп мойнуңа ал десең, анан ары бери кыйналып атып анан жок билбейм, айта албайм, билбейм деген вариантты баары алат да мойнуначы. Ошондо бул логиканын мыйзамын мындай так колдонгондо кадимкидей мындай кадимкидей күчтүү боло баштайсың да, бир чети менен айтканда. Эми үчүнчүсү жок мыйзамында жалаң тангыч гана ойлор колдонулат экен. Тангыч ойлор деген жокко чыгарган деп алсак да болот да. Мисалы, эмес же жок деген варианттар. Мисалы карайлы. Топтун өңү кызыл десек, бул жөнөкөй формада болуп турат. Анын тангыч формасы топтун өңү кызыл эмес, тангыч форма. Ушундай тангыч формада, мисалы үчүн мен келем, же болбосо мен келдим же мен келген жокмун. Ушул этиштин ушундай варианты колдонулат да. Мисалы, үчүнчүсү жок мыйзамын жакшы түшүнүш үчүн биз дагы карама каршы анан тангыч ойлордун айырмасын аябай жакшы түшүнүшүбүз керек. Бул өткөндө биз карама каршылык мыйзамын өткөндө дагы ушуларды караганбыз бир сыйра. Себеби карама каршылык мыйзамы менен тангыч мыйзам экөө бири бирине аябай жакын, бири бирин толуктап турат, бирок экөө баары бир кичине айырмасы бар да. Ошол себептен бул жерде дагы карама каршы сөздөр анан тангыч сөздөр дагы бир жолу келтирилип атат. Карама каршы дегенибизде, мисалы биз көбүнчө түшүнүп алганбыз да, узун десе, узун анан кыска деген сөз карама каршы турат деп. Муну биз баягы антоним дегендерди үйрөнгөндө, күн түн, ак кара деп мындай мааниси боюнча же болбосо мындай узун кыска, семиз арык деп эки эле вариантты мындай карап билип алганбыз да биз. Бул экөө гана карама каршы болот депчи. Бирок мына логикада бизге эмне кылып атат, үйрөтүп атат, что ак десек, ак деген түскө сары деген түс деле карама каршы келип атат. Демек, мисалы үчүн ак десек, кызыл десек, кызыл деген акка эмне болот экен? Карама каршы келип атат. Чынбы? Дагы бир ушул нерсени жакшы түшүнүп алсаңар, анан тангычты ала турган болсок, карама каршыда көп вариант бар, мына карагыла. Азыр тангычты да карайлы. Мына карама каршыда ак деген түстү алсам, мен акка карама каршы кызылды айтам. Көк, жашыл, фиолетовый, күрөң десем, ошонун бардыгы акка карама каршы келип атат. Тангыч ойдо болсо, ошо бардыгын атап отурбай эле ак эмес деп койсок, ушул тангыч ой болуп калат. Көрдүңөрбү? Мына экөөнүн айырмасы ушунда. Эми биз чын жана жалган боюнча жыйынтык чыгаруу боюнча, мисалы үчүн тесттерди иштегенде А, Б, В варианттарды да тандаш керек болот. Окуу түшүнүүлөрдү окуп тексттен дагы туура жоопторун табыш керек болгондо дагы биз колдонобуз да логиканы. Ошондо чын жалган деген категориялар менен иш алып барабыз да, чынды жалган деп. Эми бул жерде биз айтып кете турган нерсе, карама каршы түшүнүктөр экөө айтылса, мисалы ак десем, анан сары десем, экөө тең карама каршы келген ойлор экөө тең бир эле учурда калп болуп кала алат экен. Экөө тең жалган болушу мүмкүн экен. Бирок экөө тең бир убакта чын боло албайт. Мисалы үчүн эки мындай дискуссия, дебат болуп атат дейли да, мына мисалы үчүн биз жайында Соң көлгө барып келдик дагы, анан ошол жерде бир эстелик туруптур. Эстеликтин өңү кызыл болчу деп бирөө айтып атса, анан экинчиси айтып атат, ошонун өңү сары болчу, мен деле барып келгем депчи.
Ошондо бирөө кызыл деп атса, экинчиси сары деп атса, үчүнчү киши баягы сүрөткө тартып келиптир да, анын өңү кызыл да эмес, сары да эмес, розовый экен деп, мына деп сүрөттү көрсөтсө, көрдүңөрбү? Биринчи айткан адамдын, экинчи айткан адамдын дагы сөзү калп чыгып калды. То есть ушул карама каршы түшүнүктөрдө айтылган эки ой тең бир эле убакта калп болуп алат экен, көрдүңөрбү? Ал эми могу таңгыч ойлордо, ушул таңгыч ойлордо үчүнчүсү жок деген мыйзамды колдонуп атпайбызбы? Ошондо эки варианттын бирөөсү дайыма чын болот деп атат да. Мисалы үчүн бирөө айтып атат да, ошол эле там бир эстелик турган ошонун өңү кызыл болчу десе, экинчи адам кызыл эмес деп айтса, розовый болуп чыгып калды го, көрдүңөрбү? Анан ошол кызыл десе аныкы жалган болсо, анда кызыл эмес деген айткан адамдыкы эмне болот? Чын болуп атат. То есть бул учурда экөө бири бирине тангыч формада турган эки ойдун сөзү 100% бирөө жалган болсо, экинчиси точно чын болот. Бирөө чын болсо, экинчиси 100% жалган болот. Ушул нерселер бар. Кандай суроолор бар? Буга чейинкиси түшүнүктүүбү, Үчүнчүсү жок мыйзамынын формуласы дейт балдар. Ошондо бири-бирине таңгыч айтылган эки ойдун бири чын, экинчиси жалган болуп, үчүнчү вариант жок болот дейт. Ошо азыр мен айтып аткан нерселер. Так. Бул мыйзам билимдин көптөгөн тармактарында, анын ичинде мына математикада, табигый так илимдер, информатика жана философияда колдонулат. Ошондой эле мен сабактын башында айткандай, талашып тартышуу учурунда дагы ушул мыйзамды колдонсоңор болот. Мисалы, жана мен айткандай, эмне деп атабыз? Адам бир позицияны сактабай, эки тараптын точно мен билбейм, бул тигил деп ар кайсы сөздү айта бериши мүмкүн. Анан ооба же жок деп айт деп мындай экиге бөлүп койсоң, сразу эле үчүнчүсү жок деген мыйзам менен ал же аркы же берки баягы өздү тандайт да. Ошон үчүн бул так жана аныктыкты камсыздайт экен үчүнчүсү жок деген мыйзам. Далилдөө жана ой жүгүртүү үчүн аябай жакшы негиз болот. Программалоо, ошондой эле алгоритмдерде колдонулат. Бул баягы программисттер, мисалы үчүн ошол эле могу биздин иштеп аткан телефонубуз, ошол эле компьютер, баягы электрический токтор жанып, мунун бардыгы ушул мыйзамды колдонот да балдар. Мисалы үчүн информатикада уккан болсоңор керек, компьютерлар экилик система менен иштейт дейт. Экилик система деп коет. Ушул экилик система жөнүндө ким укты эле? Бул эмнени түшүндүрөт? Комментарийге жазып көргүлө. Ошол эле силер светти кнопкасын басканда свет күйгөндө дагы экилик система менен иштейт да. Муну логикада экилик система дегенибиз бул 1 жана 0. 1-0 дегенибиз ошол 1 деген бул чындык, 0 деген бул жалган да. Мисалы үчүн сен кнопканы басканда зымдар туташса бул 1 болот. Баягы чындык, свет бар, уже ток өтүп кетет да, свет күйөт. Ошондой эле биздин могу компьютердагы биз көрүп аткан экран күйөт го, ошо ар бирөө кичинекей лампочкалардан турат да. Анан ар бирөөнө 1-0 1-0 деген командалар менен иштейт да. Бул көрдүңөрбү? Кандай логика, мына логиканы сактаганда, мына только логиканын эрежеси менен иштейт да, мына. Сактаганда кадимкидей мындай жакшы нерселер болот. Ошондуктан биз ой жүгүртүүбүзгө ушул логиканын 4 мыйзамын алып келишибиз керек. Көбүнчө учурларда баягы кээ бир адамдар интуитивдик жактан жашоо тажрыйбасынын негизинде, бул интуитивдик негизде өнүккөн болот логикасычы, кээ бир адамдардыкы. Көбүнчө мындай күчтүү, сабакты кыйын окуган, мындай кыйын ой жүгүрткөн адамдар бар го, алардыкы ушул интуитивдик жол менен өнүккөн да. Булар ар бир илимди окуганда, силер баягы математика, физика, логика өзү камтылган ар бирөөндө. Бирок монтип мыйзамдарын үйрөнсөк,
Анан сүйлөм курганда дагы логикалык мыйзамдарды сактасак, ой жүгүрткөндө, жыйынтык чыгарганда ар бир формулалар менен ой жүгүртүүнү сактай турган болсок, биз дагы ошол кыйын ой жүгүрткөн адамдардын деңгээлине уже мындай умтула баштайбыз да, кадимкидей жакшы результаттарды. Так. Үйгө тапшырма практикум дейт, мына көнүгүүлөр бар. Силер скриншот кылып алгыла. Практикум мына биринчи көнүгүү, экинчи көнүгүү, үчүнчү көнүгүү окуйсуңар. Анан өзүңөрдүн оюңарды жазасыңар. Үчүнчүсү жок мыйзамы боюнча мына могу сүйлөмдөрдү окуп өзүңөр ой жүгүртүүңөрдү мыйзамга ылайыктап жазасыңар да. Кандай болуш керек? Скриншот кылгыла мына буларды. Үчүнчү, төртүнчү көнүгүү, бешинчи, алтынчы көнүгүү.